QA адамдар, DevOps адамдар таанышы мүмкүн. Мага кээде таанышат, азыр ошо жазышат. Бирок мен оюмча девелопер болгон эң жакшы. Себеби девелопер болгондо сен жаратасың бир нерсечи. Жок жерден бир нерсе курасың. Мисалы үй курасың. Үйгө ошо бирөө кирип жашайт. Эшигин ачат, үйдү жакшыртат. Ошо программист болгондо эле ошондой бир нерсе жаратасың да. QA болгондо сен үйдө ошо инспекторсуң да, текшересиң. Эшик ачылабы, сапаты жакшыбы. DevOps болсо балким ошо үйгө стройматериал тез келсин, ремонт болгондо тез ремонт адамдар келип кетсин деп ушинтип. Мен ойлойм, девелопер болгон жакшыраак себеби сен ошону жараттың да, башкалар ошо сен ишиңди текшерет же жардам берет сага. Жерден суроо берейинчи. Мүмкүн деген ал деген дагы мындай айлыктарына карата ошондой болуп атышабы, же киргенге оңой болгон үчүн QA окуп атышабы, демек мындай тестер деп коебуз да, немисчечи, тест жасаган адамдар да. Ооба. Эмне үчүн азыр мисалы DevOps аябай акыркы 2-3 жылда аябай катуу мода болду да. Эмне үчүн ошо ар бир ошо аргументин айтып кетсеңиз, же көрө алабы девелоперлер, эмне үчүн сиз өзүңүздүн оюңузду ушул жерге баягы берип атасыз? Мен ошо билбейт экенмин эмне үчүн кыргыздар QA'ге көп кеткенчи, ойлоп мындан жөнүндө. Мен жөн ойлодум эмне үчүн кыргыздар девелоперду көрө окуса жакшы болмок депчи. Негизи тестер болсо оңоюраак да, чем код жазганга моюн калыш керек. Билбейт ким Мен билет. болобу? Мен сүйлөгүлө. Менин атым Акбермет. Мен Volkswagen'де иштейм. Мен болсо неме тест менеджер, тест инженер, анан quality assurance manager болуп иштейм да. Анан бул жерде да жана QA боюнча айтып кетет элем. Туура айтып кеттиңиз. Биз коддун сапатын текшеребиз. Биз аппликациянын баягы финалдык версиясын текшеребиз жана ар кандай ошо софтверге болгон ар кандай мындай тестирование жүргүзөбүз да. Ошону мисалы үчүн ар кандай мисалы үчүн бэкэндти кылабыз, фронтэндти кылабыз, performance testing деген бар. Андан QA-ден дагы бөлүнүп кетет да. Мисалы үчүн мен караган QA эле мен 4 направленияда QA-ди карайм да. Анан эми сиздин оюңуз бул, конечно, девелопер болгон жакшы. Эми ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот экен да. Мисалы үчүн QA-де деле менин оюм боюнча мен азыр мисалы үчүн бэкэндти, девелоперди же QA-ди же DevOps'ту бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман деп айтпайм. Ар бирдин өзүнүн функциясы бар жана бир целге жетиш үчүнчү. Анан ошо QA-ди менин оюм боюнча эң биринчи баштаптагы келаткан программисттерге аябай жакшы да. Анткени ошол адамдар, мисалы үчүн бир адам программист болом деп чечти да, ошо QA-ден баштаса, менин оюм бул да менин оюм да. Анткени ал фронтэндти көрөт, бэкэндти көрөт, вообще негизи процессти көрөт, менеджментти көрөт, полностью могу процесстин баарына катышып чыгат да. Менин оюм боюнча ошо QA-ден баштасаңар, ошол эң биринчи кеңирээк маалыматты берет. Андан кийинки стептерди кааласаңар, мисалы үчүн, окей, мен бэкэнд девелопер болом, окей, мен фронтенд девелопер болом десеңер, анан которуп кетсеңер болот деп кошуп кетмекчимин. Мен эми разработчик жактан айтып коеюн, жакын эми тестер жактан айтып кетпедиби? Акберметке каршы эме кой. Жок, каршы эмес. Чын бул жерде дагы көп баягы мен өзүм разработчикмин. Мен дагы разработчик жагын каалайм. Көптөр айтат мындай тигиндей, мен айтам жок, мен дагы жана силер айткандай бул куруучу, бул жана художник сыяктуу, бул архитектор сыяктуу биз бир нерсе түзөбүз, аны элдер колдонот. Бул өзүнчө искусство да, программирование. Анан тестерлер боюнча жанагы эмнеге тандап алды? Ал анткени баягы бул жерде баягы максат бул болуп атпайбы? Ылдам аралыкта жумуш табыш керек деген. Сен ошол IT информатиканы баштан окусаң, сен анда тестер жагы эмес, сен разработчик жагына кетесиң да. Анда кичине мындай ошонун түбүнөн баштап, эме башкы немесинен баштап, ойдо окуп,
разработка. Азыр көптөрү Америкада деле ошол көптөрү эмнеге тесттер жагына кирип атат, бияктагы балдар да убагында азыр ошо тесттер болобуз, байке кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, эмнени окусак болот деген көп суроолор болуп, ошолор мен дагы мен эметип калдым кичине. Өзүмдүн кеңештеримде. Баягы тесттерге код жазгандын биринчи кереги жок да. Мен оюмда биринчи баягы иштегенин көрүп алсаң, анан ал тесттерде бөлүнөт. Мен айтпайм дагы тиги integration тест же болбосо тиги unit тест жазган жагы эмес, ал жагы эмес. Биринчи GUI-ни тестировать этип, настройка кылып, жана силер айткандай кнопканы баскандан кийин кайсы жерге барам, эмнени күтүп атам, эмнени киргизиш керек, аттын ордуна эмне цифра киргизип койсо эмне болот дегендей темалар мен анан ошондон баштап анан мен дагы колдойм жана айткандай биринчи тест жагын иштегенден жок, мен анан жок, мен разработчик болот экенмин десе, андан ары кетсе болуп керек. Бирок мен өзүм оюм ошо тесттер эми разработка кылганга караганда жеңилирээк и баягы ылдамыраак ушул чөйрөгө киргенге мүмкүнчүлүк да. Мен атым Элнура, мен дагы бир нерсени кошуп кетким келип атат. Мен өзүм жөнүндө мындай кыскача айтып кетсем, мен Германияда окууну бүткөм. Азыркы учурда IT консалтингде иштейм. Биз банктарга софтвер миграция кылабыз. И страховкага компанияларына. Анан мен бул жакта сиз QA, DevOps деп жазып турсуз да, анан QA-ге көп айтылды, кошулам. Оңой башында жумушка кирип алганга, андан кийин өзүң ошол жерге киргенден кийин, баягы кыргызча айтып коет эмеспи, башыңды батырып ал, андан кийин жылса болот депчи. Ооба, бул нерсеге кошулам, бирок мен DevOps'ка көбүрөөк кайрылгым келет да. Ооба, DevOps'ту көп окуган билем. DevOps деп сиз жазып койсоңуз, мен үчүн бул как метод катары же немистер forgains phase деп коет, же фреймворк катары колдонуп айтылат да, жөн эле DevOps деп жазып койсоңузчу, бул жакта инженерлер болушу мүмкүн, менеджерлер болушу мүмкүн да. Ошондуктан QA-дин жанына DevOps деп жазып койсоңуз, мен үчүн азыр аябай таң калыштуу болду. Же ал жака инженер деп жазсаңыз, же менеджер деп жазсаңыз, анан салыштырсаңыз аябай сонун болмок да. Анан мүмкүн оюмду айтып көрмөкмүн ошого жараша. Мен бияка экөөнүн жакын жазганын себеби көп азыр адамдар QA окуп атышат же DevOps окуп атышат, Ошондо DevOps'тун эмнесин окушат? Инженер болуп кетишеби же DevOps деген же сен Азамат айт. башып кетсем болобу, өткөндө да Айдана менен сүйлөшүп койдук беле. DevOps деп да Элнура туура айтат, бул метод, бирок азыр интернет аябай же болбосо IT аябай өнүккөндүктөн ошол методду инженер катары карашат да, то есть бөлбөй калышкан да. Бирок инженерлер или айтишниктер түшүнөт да DevOps деген методденчи. Мындайча айтканда DevOps деген бул администраторлор да. Анан азыр даталар көп болот, аябай көп бат-баттан өсүп аткандыктан, анан аларды хранить аябай кымбат. Ошон үчүн клаудка, Amazonго, AWS-га көтөрүш үчүн или Azure'га көтөрүш үчүн ошол DevOps аябай модный болуп барат да. Ошонун жардамы менен компаниялар акчасын экономдошот да. Ушун DevOps деп коюшкан. Мен азыр аябай 100% кошула албайт экенмин бул нерсеге, анткени өзүбүздө эле DevOps тим бар. Ал жакта кандай ролдор бар чындыгында. Биз тим деле айтабыз. Бир агил тим бар, бир DevOps тим бар, айталы. Азыркы учурда мен финанс информатикада иштейм. Финанс информатикте аябай тим чоң, ал жакта DevOps команда бар. Алардын өзүлөрүнүн ролдору бар да, ошондуктан аны бир эле адамга кылып коюш менимче туура эмес окшойт. Жок, биякта айткан маселе направление жөнүндө девелоперлер, анан тестерлер, анан DevOps еще дизайнерлер депчи. Бирок дизайнерлер деп койсок да, алар айтат, бизде графический дизайнер бар, веб дизайнер бар, архитекторлор бар, интерьер дизайнер көп да. Биз просто направление жөнүндө сүйлөшөтчү. Анан сиз балким чоң фирмада иштейсиз, мен кичинекей фирмада иштейм, бизде бир DevOps жигит бар. Налака деген. Жакында эле кирди. Ошол фирмага жараша да? Мен де кошуп кетейинби? Жакшы, айгай болот койду. Хорошо. Мен мисалы үчүн Volkswagen'де иштейм. Анан бизде деген, мисалы үчүн, девелоперлардын командасына караганда QA-дин командасын. Мисалы үчүн, мен азыр бир аябай чоң проектте иштеп жатам. Бизде деген 6 девелопер, 8 QA. 8 QA. Биз деген перформансты текшеребиз. Биз деген жана integration тести жазабыз. Биз деген жана unit тести. То есть как бы биздин направлениябыз мындай да,
биринчи тестти жазабыз, анан на основе теста биздин немелер, девелоперлар анан немени кодду жазышат да, ошону мындай неме тапшырыш. Анан бул деле менин оюм боюнча деле бул деле аябай чоң неме отрасль да, анан билбейм, ошону айтып кетейин деп атканым. Мисалы үчүн мен ойлоп атам да, мүмкүнчү баягы машиналарды кылып, аналарды баягы чындап айдап, баягы алардын ичиндеги коддун баары иштеп туруш үчүн мүмкүн баягы тест driven development болуп атпайбы, силердикичи эң биринчи тест, анан мындай аябай мүмкүн жогорку сапатты талап кылган application'де чындап эле quality'нин ролу аябай чоң болуш керек да. Наверное, ал баягы фирмадан фирмага зависит этет да. Мисалы, эгер фармацевтикага application жаза турган болсок, же да бир ушундай так нерселер менен иштей турган болсо, эми ал жерде ката кетпеш керек просточу. Анан адамдын өмүрү болуп аткан жерде, жанагы машина болсо жабылып, ачылып, тормозу иштеп аткан жерде эми чындап ошол аябай күчтүү болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр биз бул жөнүндө чындап талашканыбыз жакшы эле, бирок ошол азыр Google'га берсеңиздер ушул үчтү, ар бирине бир 100дөн 200дөн дефинициясын аласыздар да. Анан ар бир фирмада да ар башка. Биздеги DevOps башкача түшүндүрүлөт экен, Элнурадагы DevOps дагы кичине башкача түшүндүрүлөт экен. Ошон үчүн Сейитбек мырзаны деген сүйлөтөлүбү же эркин сенде дагы суроом барбы? Мен кичине баягы бул жерде бөлөк биз ошол тармактарда жүргөндөн кичине бирибиз менен метод коебузбу, маалыматтарды берип, ал тармакка киребиз дегендер бар да, ошолор дагы бул DevOps QA деп эле калбасын деп, бул жерде жакшы неме болуп атат, наоборотчу. Сейит деле бизди колдойт болуш керек, анткени ар ким ошол тарапта иштегендер өзүнүн оюн айтканы, тигиле эметип аткандар да, окуп аткандар дагы, бул турбайбы, тиги турбайбы деп. Бул DevOps боюнча да кичине мен маалымат берип кетейин дедим, жана Элнурада айтпадыбы? Элнуралардын эмеси дагы чоң болгондуктан артында чоң эме бар. Акбермет айткандагыдай перформанс высокопроизводительный приложениялар да, тестерлердин жумушу чоң. Банктарда дагы 5 разработчик болсо 10 тестер бар да, алар антпейинче, анткени алар ар бир кнопканы текшерип чыкмайынча неме жок. Анан бул DevOps боюнча дагы мен өзүм оюм, бул биздин мен банкта иштеп жүргөндө да бар болчу, илерки немеде да иштеп жүргөндө бар болчу. Булар эми developer operation деп отурулат эметкендечи, толук атычы. Бул разработкада азыр мындай болуп атпайбы? Системщик деп жана бул жерде сөз болот, администратор деген. Мен администратор дегенге көп кошулбай айтсам, анткени администратор сетти жасайт, программаны установка кылат, неме кылат. Булар болсо чоң колдонулган приложенияны, түзүлгөн программаны автоматизировать эткенди ушул DevOps'тар кылат да. Анткени биз разработка кылабыз, алар болсо ошондон баштап интеграция кылат, тесттерге жиберет, андан кийин аны серверге деплоймент кылыш керек. Ошол жумуштун баары ушул DevOps'тардын жумушу да. Анткени алар дагы кодду түшүнүш керек. Бирдеме болсо логду караш керек, кодду түшүнүш керек. Экинчиси ошону кайра серверге чейин, ошол разработка бүткөндөн баштап кундага жеткенге чейинки жолду ушул DevOps'тар дайыма жанында жүрүп бүт жардам берип турган ушулар. Кардарга жеткиргичекти мындай баары айкалышып, иштеп, бири-бири менен мындай татынакай иштеп турганын карап турат да. Эми багы туура. Ошол. Мен суроо берсек болобу? Ооба. Болобу, Айзада? Ооба, сөзсүз. Саламатсызбы? Сейитбек байке, чоң рахмат сиздин презентацияңызга. Абдан кызыктуу болду. Мен суроо берейин дегеним, деги азыр сиз ушу Европа маркетине келип атасыз да. Анан кыргыздарга жардам берем деп айттыңыз. Анан менге мындай ой туулду да. Азыр Америкада абдан көп кыргыздар бар да. Анан аякта мындай жумуш издеп жүргөндөр да көп экен. Анан аяктан да мындай акча көбүрөөк табышат да. Анан эмнеге сиз ошол жакта мындай кыргыздарга көп жардам кандай берем дедиңиз, кандай бере алган жоксузбу же кандай, эмнеге бу Европага келдиңиз деген суроо да. Эмнеге аякта мындай көп кыргыздар окуган жок? Америкада окуп атышат кыргыздар, Канадада окуп атышат. Просто ошо мен азыр карасам, жанагы сиздин презентацияңызда да көбүнчөсү иностранецтер да, кандай кыргыздар эмес дегеним да. Анан Ольга Кимал Вашингтонда жашайт, Роберта Вашингтон жеринде жашайт.
Дастана Прагада жашайт, Эдгар Прагада жашайт. Анан Аселди дагы башкаларды коюшун дейм, бирок жөн эле. Америкада азыркы учурда канча студентиңиз бар, канчасы окуп атат? Канчасы канча эмесин жумуш, кандай канча студентти бүтүрдүңүз, канчасы жумуш тапты деген суроо. Именно кыргыздардан да, иностранецтер эмес. Менде кыргыздардагы кыргыз эместер да бар. Мен биринчи группам апрелдин аягында бүткөн. Ичинде 6 адамбы жумуш издешти, калгандары жумуш издешкен жок. Алар иштеп аткан эле фирманын ичинде Salesforce тиешелүү жумушка орношуп кетти. Ошол издегендердин баары жумушка орношту. Экинчи группам болсо 2 ай мурун бүткөн, алар болсо контракт, волонтеринг иш кылып атышат, тажрыйба тотуп атышат азырчы. Анан ошо интервьюда өтүп атышат азыр. Рахмат. Ошонун баары кыргызбы? Экинчи группаныңбы? Ошол жөнүндө сөз болот. Канча кыргыз жөнүндө сөз болот да, ошо. Кыргыздар канчасы жумушка алды, канча кыргыз окуду деген сөз болот. Мен ошо биринчи группадан ойлойм, бир жарымы кыргыз эмес болду депчи. Мисалы Кыргызстандын кореянка болсо, кыргызбы, кыргыз эмеспи, эмне билбейм. Кыргызстандык сөзсүз. Кыргызстандык. Анан дагы теги Бул суроону Сейитбек байке бул суроону берген себеби бул анткени деген Америкада Америкада бирок бүткүл жерде эле кыргыздардын жарандарында пока виза жок болгондо, же болбосо жанагы жумуш иштөөгө виза ала албагандарга мындай көп тоскоолдук болбойбу дегеним да. Например, ошолордун баары кандай барышкан, кандай десем, кандайча тоскоолдук болбойбу? Например, кандай десем, азыр студенттер Европада көп эле студенттер да. Анан аларга, например, жумуш иштегенге кээ бир мамлекеттер шарт түзүп берет, иштегенге болот депчи, а кээ бирлерге болбойт да. Анан ошолго кандай суроо дегенине именно Бирок караш керек да, окуучулар жумушка иштесе болобу, мен аларга мен суроо берейин дегенимчи, азыр, напримерчи, кээде мындай болот да, азыр если мына Кыргызстандан келишти, жумуш издеп атышат, анан сенин визаң студенческий виза, окей. Бирок сен Кыргызстандыктан келген үчүн көп компаниялар сени жумушка алышпайт. Эмнеге? Анткени сенин визаң мындай, сен Кыргызстандан келгенсиң, көп айтат да, например, сен уже биякта жумушчу виза болуш керек депчи. Сен аны өзүңөр виза маселени өзүңөр чечишиңер керек, Мен ал маселе боюнча адис эмесмин. Мен берүү боюнча адисмин. Ооба, суроо берейин дегеним ошол именно жанагы сиздин жумуш тапкан балдарыңар. Ошолордун визасы кандай виза? Жумушчу визабы? Түзөт суроолорду бербейсиң, сен чукулап мынтип узун. Алар Дастанда студент катары иштесе болот. Легальныйчы. Ошол иштеп атат легальный эле. Ошо макул. Суроолоруң азма странный экен. Чын билбейм, биякта виза боюнча кыргыздар канчасы кыргыздар эмес. Сиз Сейитбек байке, сиз айтпадыңызбы? Мен кыргыздарга жардам бергим келет, ушундай мен көп көңүл эме кылам, ошондуктан келип атам, презентация кылып атам деп атасыз ар кайсы жаккачы. Анан ошондо айтып атам, ошо мындай просто кандай десем, количествосын эле билейин дедим да, канчасы кыргыздар эмес, ошонун канчасы окуду, канчасы жумуш тапкан жок. Анткени сиз курсуңузду презентовать эткен атып аткандан кийин биз деген ошо билишибиз керек да, канчасы чынында жумуш табышты, канчасы тапкан жок. Именно тапкандардын кыргыздардын көбүнүн проблемасы ушу виза менен да. Анан ошондуктан ушуларды бердим. Визаны өзүңөр карашыңар керек. Мен айтам, ушу жумуш иштегенге уруксат болуш керек депчи. Себеби билимди алып колдонушуңар керек да. Мен Америкада жашайм. Бияктагы виза чөйрөсүн эле жакшы түшүнбөйм, билбейм. Өздөрү чечиш керек, балдарчы. Билим алсаңар, ошону колдоно аласыңарбы, жумушка кире аласыңарбы, же стажировка кире аласыңарбы, өзүңөр чечкиле. Жазылбагыла эгер жумушка кире албасаңар. Себеби кош кетейин бир сүрөтчү, баягы Кандайдын айтканы мындай болот да. Европада виза маселеси аябай катуу да. Мисалы, Америкада кандай экенин билбейт, Европада студент визасы болсо, студент визасынын дагы түрлөрү бар. Иштесең болот, иштесең болбойт.
даже иштесең дагы мынча эле саат иштесең болот дегендей. Анан кээ фирмага барсаң, жок сен студент болсоң дагы же болсо биринчи неме биякта кичине мындай жана орусча айтканда бир палканын эки башы бар да. Жумушка барсаң эме рабочий виза алып кел дейт. Бар виза алайын десең, жумуштан кагаз алып кел дейт. Ушундай темалар болгон Германияда. Ошол жагынан баягы Каныбек ошол жөнүндө баягы кызык суроо болуп атпайбы? Тиги биякта Америкада окугандар, силерден окугандар, ошолор студент болуп окуп алып ошол жактан жумуш таап кетиштиби? Же баягы ошол жакта иштеп жүрүп, же болбосо ошол жака барып уже эми рабочий виза болгондон кийин аны менен окуйсуңбу, окубайсыңбы, ал уже сенин проблемаң да. Студент болуп жүрүп эле анан эми Американын системасын биз жакшы билбейбиз да, может Америкада студент болсоң деле иштей берсең болгондур да, мисалычы. Андай бияктагыдай биздикиндей ограничение жок да. Биякта болсо көп иштей албайсың. 3 ай иштеп койдуң, андайын айтат. 3 ай иштедиң болду да, эми эс ал дейт. Германияда ушундай бизде закондор аябай каралган да. Ошол боюнча сөз болуп атат бул жерде. Мен Германиянын мыйзамдарын билбейм. Өзүңөр карап көргүлө кандай экенчи. Бирок менин окуучуларым ошол дастан окуп атат, азыр иштеп атат full timeчы. Окуусу 6 айда, 4 айда бүтөт. Анан ошол иштеп кете берет. Польшадагы балдар менен сүйлөшүп көрдүм, алар да айтты, биз иштегенге уруксатыбыз бар депчи. Сиз аракет кылып көрүңүз. Менде бир суроо бар эле. Сиздин ошо сертификатыңыз менен бул Европанын маркына кантип жаратса болот? Мисалы, буларда деген документальный жагын аябай чоң карашат да, мындай. Ушинтип карашат да, сиздин сертификатыңыз ошо Европанын маркына жарайбы? Мен ошо сертификаттар боюнча бөлүмгө жетебиз жакындачы, ошондо жооп берем. Мен бүтүрө албайлы презентацияны андан суроолорго көп болуп кетти да. Так, биякта бул слайд болгон. Көп адамдар тандайт да, мисалы, силер тандап атасыңар, QA болсонбу, DevOps болсонбу, эмне болсун дечи. Мен оюмча developer болгон эң жакшы. Бул менин жеке оюм. Себеби developer катары сен бир нерсе курасың, жаратасың. Анан биз баарыбыз эле ушул жаратманга жакынбыз да. Ошо ойлойм, биздин натурабыз жаратчу болгонго жакынбыз. Ошол үчүн мага өзүмө жагат, ошол эле башкаларга деле жагышы мүмкүн. Мен башкаларга айткан жокмун, жаман же кызыксыз кесиптечи, бирок ошол developer болгонго баарыңарды эме ойлонуп көргүлө, макул, карап көргүлө. Так, көп адамдар ойлойт, Salesforce developer болуп сен соода кыласыңбы депчи, сурашат менден көп эме. Salesforce болуп sales кыласыңбы? Жок, силер sales кылбайсыңар, силер developer катары иштейсиңер, Salesforce'тун продукталары менен. Salesforce'тун көп продуктасы бар, Sales Cloud, Service Cloud, өзүндө программирование тили бар. Азырда жакында эле $15 миллиард табло деген фирманы сатып алышты Salesforce. Өткөндө деле даже LinkedIn сатып алайын дешти. Бирок продуктлар көп, ошол сиз адис катары Salesforce'тун айланышында иштейсиңер, ошол продукту кастомайз кылып, код аркылуу же клик аркылуу. Мисалы, мен First Blue Shield деген фирмада иштеп атканда, биздин sales командага ошол жардам бергем, ошол Salesforce'ту кастомайз кылган, чтобы ошол команда, sales команда көбүрөөк эффективдүүрөөк, продуктивнуураак иштесин деп. Так, ушул суроого жооп берип коеюн, кыска. Так, эмки суроо болгон? Көп адамдар сурайт менден. Сен Salesforce программист болуп анан иштесең, анан Salesforce банкрот болуп кетпейби деп көп адамдар чөчүйт да. Себеби Salesforce программист катары ошо бир технологияга байланып каласың да. Мисалы, front-end developer болсоң, Java developer болсоң, көп жерлерге барсаң болот да. Мен ойлойм, андай коркунуч жок депчи, себеби Salesforce'тун күчү көбөйүп баратат жыл сайынчы. Мына CRM market share'ди карасак, 2014-жылы Salesforce'ту 14% болгон окшойт, бирок көбөйүп кетип атат. Башка фирмаларда ушу market share азайып баратат. Мына Oracle, SAP, Adobe, Microsoft аларда азайып баратат, же бир эле деңгээлде турат. Salesforce'ту азыр балким 20%ге жетишти. Ушу 2020 жылга жакында эле результат чыкты, 20% болуп тур. Маркеттин анан ушуну өсүп кете берет. Аябай чоң рынокдачы. Ошол үчүн ойлойм, жакынкы маалда коркунуч жок. Ушул нерсени түшүндүрүп койсоңуз, бул market share деген эмне экенин, бул жерде түшүнбөгөм. Market share
market share. Бул CRM продукта CRM рынокта билем канча миллиард доллар бар? Балким 100 миллиард доллар дейли, жыл сайын фирмалар коротот 100 миллиард доллар жыл сайын. Ошо 100 миллиардтан 16 миллиарды Salesforce'га түшөт, Ошо CRM 5,7 миллиарды Oracle'га түшөт, мисалы 5,5 миллиарды SAP'ге түшөт. Ошо Salesforce'тун азыркы market share ошо рыноктун 20%-ин ээлейт. Ошол анан дагы Salesforce'тун кызыктуу жери алардын күчүн көрсөткөнчү. Ошо market share'ден тышкары алар дүйнөдөгү эң чоң софтвер конференцияны уюштурат. Балким Сан-Франциского барсаңар же жашасаңар көргөнсүңөр. 170 000 адам жыл сайын келет ошол конференциягачы. Быйыл болбой калды ковид үчүн, өткөн жыл деле болбой калды ковид үчүн. Бирок 170 000 адам топтолчу да Сан-Францискодочу. Центрди прям басалчу. YouTube, Bono концерттер коюшчу. Мен аябай мощный комьюнити бар да. Ошо Salesforce айланасында. Бул да чоң көрсөткүч да. Market potential 40 миллиард экен. Ярым. Анан ошол үчүн Salesforce банкрот болгон коркунуч жок деп ойлойм, Анан Сан-Францискодо деле Salesforce аябай өсүп баратат. Азыркы күндө Salesforce эң чоң фирма Сан-Франциско шаарында. Эң көп жумуш ордун берген Salesforce. Анан ошондо көрсөк болот, мына имаратчы. Salesforce имараты бул 2013 жылы эле жок болчу, Ошо Сан-Францискодо эң чоң имарат куруп коюшту. Көп адамдар буларды билбейт, себеби Salesforce бул business to business tool, Көптөр ойлойт, балким Сан-Францискодо эң чоң фирма Twitter депчи, же бир башка фирма, бирок Salesforce. Ошол үчүн так недан айтып берейин. Америкада көбүнчө адамдар сурайт, кайсы жерлерде Salesforce адамдар иштейт экенчи. Salesforce программист болсоң, Salesforce профессионал болсоң каякта иштейсиң? Эң көп адамдар консалтинг фирмада иштейт. Deloitte, Accenture, Acumen Technologies деген ушундай консалтинг фирмаларда көптөр иштейт. Мен да ошол Accenture'де иштегем, аябай кызыктуу болгон. Иштеген убактары узак, бирок кызыктуу аябайчы. Өзүнчө эле бир буткемп сыяктуу да. Бирок сен сага төлөйт да ошо буткемпке катышканы. Аябай жаккан. Бирок көпкө чейин иштегени кыйын да, себеби чарчап кетесиң. Экинчи чоң группа бул end users деп коем. End users бул ошо Salesforce'ту сатып алат. Ошо Salesforce сатып алган фирмалар ошону кастомайз кылыш керек да, внутренний программисттер керек. Ошо мисалы Америкада T-Mobile, Toyota, L'Oreal колдонушат ошонучу. Ушул эки группада бир 80-90% иштейт деп ойлойм. Үчүнчү группа азыр аябай тез өсүп баратат Америкада. Бул өкмөт. Аябай көп колдонот Salesforce'ту. Мисалы Чикаго шаары колдонот, Балтимор шаары, штаттар колдонот, өкмөттүн министрликтери колдонот. Social Security Administration бул жана пенсияны камсыздайт. Ошо көп аябай өсүп баратат. Ошол үчүн эгер Америкадагылар кимде паспорт болсо, ошолор аябай тез, американский паспорт болсо аябай тез орношуп атат жумушкачы. Анан ошо айлыктар орточо 60 000ден 100 000ге чейин. Ошо так не дагы бар айтып берейин. Ошол анын айлык жөнүндө сөз болуп калды. Дагы эме болобу же сурап койсом болобу же бүтүрүп алып анан сурайлы? Жок, сурай берсе болот, айлык боюнча. Жана сөз болбоду, мондай кичинекей комнатага $800 төлөп жашадым десе, бул 100 000 анда көп нерсеге жетпей калат го. Эсил комнаталар, кичинекей комнаталар ошончо туруп атса. Бул орточо айлык, орточо айлык. Анан эгер 100 000 адам доллар болсо, бирок адам $2,000-2,500 төлөй алат. Арендагачы, себеби 100 000 доллар болгондо ай сайын чөнтөккө бир $4,500-5,000 түшөт. Обычно адамдар 30% акчаны арендага же ипотекага төгөт да. Ошондо 5,000ден 3,000, 30% канча 2,500 болот го, Бул ошондо gross же net болуп калабы? 100 000. Жок, бул base salary. Налог алына электе, Налог алына электеги. Налог эме ал штатка жараша болуш керек, примерно 20% эмитип алсак деле 100 000 алган киши 80 000 колуна түшөт, анан кийин да эмнени төлөйбүз да.
Анан бул орточо, Нью-Йорктогулар көбүрөөк табат, себеби аякта жашоо кымбат болгон үчүн. Алабамадагылар балким азыраак табат. Ошол. Так. Мен да ошо өтө маанилүү технический нерселерди үйрөнгөндөн тышкары өтө маанилүү бул билимиңди түшүндүрүп бергеничи. Интервьюдан көрсөтүш керек да ошо билимиңдичи. Сага ишениш керек. Ошол үчүн карьер менторшипти өтөбүз биз программада. Кантип резюмени кылганы, кантип LinkedIнден жакшы профайл кылса болот, кантип технический интервьюнун телефондон өтсө болот. Так. Ушул хайринг менеджерлер менен, рекрутерлер менен интервьюларды кылабыз балдар менен. Так. Анан дагы бир өзгөчөлүктү айтып кетейин. Көп буткемптерди мен карагам Америкадачы. Ал жакта лекция катары болот да, өтөт да сабакчы. Лекция катары. Мен университетте окуганда лекция катары сабак билим алгам да. Бул мен үчүн лекция аябай жаман да. Жаман көрөм лекцияны. Себеби отурасың, жазасың, жаттайсың, кайра келесиң күнү, кайра ошону айтылайсың. Менимче убакытты жакшы колдонулбайт да. Ошол үчүн мен мындай лекция катары сабактарды өткөзбөйм. Деп бир жакка эле кетпейт да. Биз сабакты кылганда мындай дискуссия катары кылабыз да, жанагы round table. Ошентип презентация кылабыз, дискуссия, демо кылабыз. Ошондой. Мен үчүн үйрөнгөнү үчүн эң оптималдуу жол деп ойлойм. Силер дагы башка буткемптерди карасаңар, ушу карап көрөлү. Алар кантип үйрөтөт, ошо лекция аркылуу элеби? Же ушундай дискуссия көп кылабы, же практичный көп кылабы? Ушундай ойлойм өтө маанилүү депчи. Мен MBA окуганда ушундай дискуссия аркылуу көп болгондо аябай жаккан, кызыктуу болгон. Биз болотту сурасак болот бар болуш керек. Болот биякта Германия буткемпке барган жалгыз кыргыз, пока мен билген. Кандай өтөт экенин билбейм, анткени бул жерде багы конкурс менен тандап алып анан өткөрүшөт да. Буткемпчи ал жөнүндө да бир өзүнчө маек кетет. Мне кажется, азыр анан аягында сурайлы. Макул. Интерактивный кылат турбайсызбы? Интерактивный деп коет. Ооба, максимально интерактивный кылам. Себеби интерактивный болгондо эле адамдар эстейт да. Лекция болгондо адамдар 10% эстейт. Араң укса болот, анан 10%. Демек, 1 саат уксаң только 6 мүнөт эле эстеп калышы мүмкүн да адамчы, бул туура эмес да. Интерактивный кылганда, презентация болгондо, дискуссия болгондо бир 80-90%ке чейин эстеп калат балдарчы. Бизде убакыт аз, аябай. Сабактар аз, результатка жетишкилеп, ошол үчүн максимально эффективдүү жолдорун издейм да. Ошо практический сабактарды кылабыз, Q&A кылабыз инструктор менен. Ошондой оюндар бар да, Kahoot, Socrative, ошондорду ойнойбуз, чтобы кызыктыртканчы, жандатканы. Ошондой бирөөлөр код даярдап келип ушуну көрсөтөт. Zoom'дан өтөт сабактар. Анан ошол жанагы сертификаттар боюнча суроо болду, Ошол программадан эмне өтөбүз? 4 айлык программа, 3 сертификат. Salesforce администратор, Salesforce Platform App Builder, анан Salesforce Platform Developer бар. Бул сертификаттардын баарыны Salesforce фирмасы берет, онлайн тапшырса болот. Бул мен тапшырган, үйүмдөн принтерден чыгарган сертификаттар эмес, Бул Salesforce тапшырган, берген сертификаттар. Окуучулардын баары эле алат ушуну, администраторду баары эле алат. Platform App Builder'ден бирөө балким албай калат, Platform Developer'ден көбүнчөсү алат. Ошо балким 2-3 адам албай кыйналып жетпей калат. Бирок ошол менде жакшы ресурстар бар. Элпек балдар баарын алат. Анан дагы программист болгону бир технологияларды билиш керек. Негизги технология азыр бул VS Code, Salesforce девелоперлер үчүн, анан кийин GitHub, анан кийин Jira. Ушул үчөө жетет. Анан дагы Salesforce девелопер болгону бир программирование тилдери бар. Мисалы Apex. Бул Java'га окшош. Java'нын эле түрү да. Ушуну үйрөтөбүз. Балдар үйрөнөт ушунучу. Ушул 4 айдын ичинде ушундай технический билим алат балдар. Анан мен азыр ошо балдар издеп атам, элпек болгон балдар жакшы издеп атам, амбициозный балдарды. Анан IT бэкграунду болсо эчтеке эмес,
Ошо өтө маанилүү бул элпек балдарды элпек О, англисче сөзсүз билиш керек, э? сөзсүз англисче билиш керек. Себеби маалыматтын баары эле англисче да. Мындай fluent болуш керек, кереги жок болгону. Мисалы дастан fluent болгон эмес, бирок сүйлөшө алат, окуй алат, ойлорун түшүндүрүп бере алат, презентация кыла алат. Анан 4 айда убакыт бар, деп жакшырып кеткенчи, бирок билиш керек англисче. Себеби документациянын баардыгы англис тилде. Менде суроо эле программирование деп атпайсыңарбы, Apex деп. 4 айда администратор еще программист болгон кыйыныраак болуп калбайбы? Биякта эме Мен берейин дегеним, мисалы, эгер сен бир тил билсең, анан сен бөлөк тилге кетсең, мисалы, мен азыр ким кайсы тил болбосун билип, анан бөлөк тилди окугудай болсо, мисалы, Apex-ке өтсө, анда мен түшүнөм да, мындай ылдам өтүп, ал которулуп кетти, анан сертификатка даярдаса болот деп. Мисалы, сертификаттарга бул эми онлайн болот да, муну силер кылбайсыңар, неме кылбайсыңар, бул сертификаттагы өзү бекер дагы эмес. Элдин бар. Бул бекер дагы эмес, анан ал жер дагы кымбат. Мен дагы убагында сертификаттар тапшыргам, жакында эле AWS-да сертификатын жаздым. Ошондон мен сертификатка даярданганды кандай экенин да жакшы билем. Ошондон баягы мен силерге берген себеби баягы опытым бар дегендей. Анан 4 айдын ичинде 3 сертификатка даярданган кичине убакыт азыраак болуп калбайбы деген мен суроом да. Анан мен окуучуларым ушинтип өтүп атат, даярданып атат. Программирование окуган маалы этап өтө кыйын, өтө кыйын. Бул административный жери оңоюраак, мынтип клик кылып түшүнсө болот да, программированияга жеткенде уже адамдар окшото албайт да бир нерсегечи, тажрыйбасын. Ошол үчүн элпек балдар керек да. Ошол кыйынчылыкка карабастан отуруп күнү окуш керек да, күнү окуш керек. Акырындап күн өтөт да. Жаңы тилди үйрөнгөндө эле да, мисалы, немис үйрөнгөндө, англис үйрөнгөндө, I go, we go, he goes, she goes. Ушинтип кайтала бергенде акырындап көнүп кетебиз да, ушул логикасыначы. Анан Apex-ти дагы ооба кыйналышат, бирок үйрөнүшөт, ошол үчүн. Багачы тегилебиз, Сейитбек мырза. 4 ай өтүп атпайбы? Канчалык интенсивность бар? Канчалык күнүнө канча сабак өтөт? Анан ошол канча сабак окууга даярданганга деп кетет. Эми, конечно, түнү бою даярданса деле болот. Бирок ошо сиз берген маалымат канчасы сиз бересиз күнүнө? Жумасына канча жолу болот? Анан 4 ай өтүп атпайсызбы сабактычы? Ошонун мисалы сабакка жанагы экзаменге берген учурду мисалы сөзсүз 4 айдын аягында бериш керекпи? Же 2 ай дагы өзү окуп карап туруп 6 айдан кийин берсе болобу? Бул кандай? Ошо Мүмкүн болсо курстардын акысын да кошо айта кетесиңер. Ошол биз класс катары баратабыз да, администраторду өттүк, эми уже эмки темага өтөбүз, билдерди тапшырабыз, анан кийин уже платформ девелопер тапшырабыз, андан кийин уже эми кайталап баштайбыз да темалардычы. Бирок калып калса кыйын болот, аябайчы. Ошол үчүн мындай бирге окуш керекпиз да, бирок калып андан кийин окуйм десе анда мындай гэп болуп калат, кыйын болуп калат. Ошол үчүн бирге жылабыз команда катарычы. Тетиги мен 4 ай окуу, биякта практика кылабыз, үйрөнөбүз, бирок баары бир жетишпейт да. Ошол үчүн окуучулар алар стажировка кылышат, контракт иштерди кылышат, проекттерге киришет. Ушинтип 3-4 ай проекттерге кирип катышат да. Бирок кээ бирлер болсо проектке кирбей эле орношуп кетти, Чехиядагыларчы. Бирок Америкадагылар проектке катышып кылып жүрүшөт азыр ошо окуучулар. Бүткөндөр алар саатына $20, $30 таап жүрүшөт. Ошол. Сиз убактысын айткан жоксуз. Күндө 5 саат окуйт, 8 саат окуйт, 10 саат окуйт деп. Ооба. Сабак жумасына 4 маал. Вторник, четверг. Мен азыр Американын убакыты боюнча айтам, саат 5-тен 7-ге чейин. Америкада 5 болгондо силерде 10. Азыр кечки 10, 10дон 12ге чейин. Вторник, четверг. Суббота күнү, суббота воскресенье күнү 9-дан 12-ге чейин. Ошондо 2-ден 14 саат болобу? Жо 2 саат болобу? Вторник, четверг 2 сааттан, 10 саат. суббота воскресенье 3 сааттан, да? 10. Ооба.
Дагы суроо менден жанагы Америкада көбү буткемпти бүтүп анан жумушка кирип кете атышпайбы? Көп мындай киргендер аябай көп да, анан аякта уже бэкграунд аябай деле уже карабай калышты да. Уже анчалык деле тренд эмес да. А бул Европада сиздин ошо окууңузду окуп бүткөн, курсуңузду окуп бүткөн IT бэкграунду жок, допустим, политолог, социолог или билбейм юристтер Salesforce жумушун тапкандар болдубу? Же ушу Европада жумуш тапкандардын көбү эле бэкграунд IT же финанс же математика менен кошулган бэкграунддар менен болгон студенттер жумуш табыштыбы? Жанагы Америкадан бэкграунд маанилүү эмес дедиңиз окшойт, Кандайбек? Мындай Америкада көбү эле мындай буткемпте окуп, бир 6 ай, 1 жыл окуп анан жумушка кетип атышпайбы? Мындай жумуш таапчы. Бул мындай кандай десем мындай бул common да, Америкадачы бул that's okay. А бирок бул Европада ушу сиздин окууңузду бүтүп, бирок ошо бэкграунду IT эмес, ошо жанагы мен айткан политолог, социологдор, ошолор же болбосо жанагы англис тилин бүткөндөр, мугалимдер Salesforce'ду окуп, сиздин сертификатыңызды алып, анан жумуш таап кеткендер болдубу? Просто азыр биякта ушундай студенттер да бар да. Америкада Ошолор кандай кылса болот? Вот Чехиядагы дастан ал финансы окуп атты. IT-ден вообще алыс. Тиги Эдгар билбейм эмне окуп аткан ал. 35 жашта болгон да, жумушту алмаштыргандачы. IT эмес. Литература бир нерсе окуган. Экөө тең IT эмес, бирок алмаштырып кетти. Америкада окугандар бүткөндөр деле алар IT бэкграунд эмес. Америкада менин бүтүрүүчүлөрүм алар ошол курска катышкан маалды анан жана проект кылат, ошону тажрыйбаны колдонуп жумушка киришет да. Ошо жарым жыл же 1 жыл деп көрсөтчү. Вот өткөн ошол жетишет.